Bilip alayım sen жөнүндө, анан акыл үйрөтөm. Канчанчы жылкы болосуң? 1750 жылы 33 мартта түнкү саат 10:30 төрөлгөн. Марста төрөлгөн, бирок өскөн жерим Юпитер. 1750 төрөлсөм, 1850 жылы Карагулжага келип жашап калгам. Прописка Карагулжада азыр. Булар ушинтип атпайбы? 2024 жылы 22 декабрда касатка менен 10 күн кармаштым Кара деңиздин астында. Азыр 15 күндөн бери грипп болуп ооруп, мына плечодо касатканын азы түшүн алдырганга эртең 7:30 Антарктидага учам. Мына кривой плечо иммунитетин түшүрүп атат мына касатканын азуусу. Кыскасы адам болбойт экенсиңер силерчи. Кыскасы адам болчу да эмессиңер да. Күлөт да кайра, күлбө Бауыржан амай. Күлкүлүү нерсе айтпай элем. Жаныш, мени карасаң, мен сага бир суроо берейин да. Эгер ошол суроого жооп берсең, анда акылдуу болосуң да. Эгер жооп берсең. Эгер жооп бере албасаң, сенден бир акылдуу суроо да чыкпайт, Бауыржан. Сенден акылдуу суроо да чыкпайт. Исхак Разаков өлгөндө кайсыл жерге көмүлгөн? Сенден акылдуу суроо да чыкпайт, Бауыржан. Исхак Разаков өлгөндө кайсыл жерге көмүлгөн? Бауыржан, сенин сурооңо да жооп бербейм менчи. Сен менин суроолорума жооп бергин. Мен аны билбейм, ачык айтайын. Аны билбейм. Исхак Разаковду чыккынчы, саткынчы деп өлтүрүп, Орусияда көмүлгөн. Мына кече Акаевдин заманында Кыргызстанга алып келип, Бауыржан, мен билгенди сен билбейсиң, балким сен билгенди мен билбей калышым мүмкүн. Бу жерде силердин кылыгыңар жөнүндө сөз болуп атат. Эмне эле сөздү буруп атасың? Жок, сен карасаң, мына билимиң жок болсо, акылың жок болсо, Кыргыздын улуу залкары билим Кудайга шүгүр. Исхак Разаковду кичине бир тарыхын билбесең, анан кайсыл акыбалыңа келип акыл үйрөтөм. Бауыржан, сага бир эле суроо берейинчи. Мен сага бир суроо берем, ошого жооп берсең, анда молодец дейм. 7 жерде 8 канча? 7 жерде 8би? Так, 7 жерде 8'in 49. 49. Могу сага 49, могу сага. Ушуну көрсөтөйүнбү? Канча 56 болот. 56 болот. 7 жерде 7'in 49 экен. О, туура эле. 7 жерде 8 дедиңби? Анан эмне болтасың? Сен көрдүңбү? 7 жерде 8'in 56 болот. Туура. Билбейсиң да гана бирдеке жаттап алып мага суроо берип коесуң. Туура. Мен 7 жерде 7 деп угуп алдым. Туура. Сеники туура. Бауыржан, көрдүңбү? Таблицаны билбейт экенсиң да гана, билимиң жок дейсиң. Таблицаны билем. Азыр мен жаттап алган нерселерди айтсамчы, Бауыржан, уят болосуң да. Жок, дагы бере бер суроону, дагы бере бер. 8 жерде 8 канча? 8 жерде 8'inби? Так. 64. Жаман кечке ойлондуң го, Бауыржан. Жаман кечке ойлондуң го. Кечке ойлонсом дагы туура жооп берип атам да. Сен акылга өтчү, кантип мени акыл үйрөтөсүң мына, сен акылың. Кыскасычы, Бауыржан. Мындай да, сөгүнбөй эле койсоңор, мен силерге жаман оюм жок. Мына Кудайым турат үстүмдө, бир жаман оюм жок. Сөгүнбөй эле алып баргылачы эфирлерде. Суранам. Жок, мен азыр сөгүнүп атамбы? Жок, менден бул эфирден сырттары сөгүнбөйсүңбү, Бауыржан? Сөгүнбөйсүңбү? Сага бир суроо. Азыр сага келип мен апаңдан сөксөм, сен кандай жооп бересиң? Не дейсиң? Мисалы да, мен сага пример келтирип атам, суроо сага. Мен сага келдим, сен жакшынакай отурасың мына. Сага келип алып, апаңдан сөгүп, намысыңа тие турган жаман сөздөрдү айтып сөксөм, сен кандай жооп бересиң? Ошондо силер неме деген турасыңбы ошондо? Мени сөккөн учурда гана сөгүнөм деген тасыңбы? Бауыржан. Сен суроого жооп берсең, сен жакшынакай отурасың. Качан мени сөккөн учурда гана сөгүнөм деп актангантасыңбы азыр? Менин суроомо жооп берип койсоң, сен жакшынакай отурасың. Мен келдим, сенин апаңдан сөгүп, жаман намысыңа тийген сөздөрдү айтып атам. Сен кандай жооп бересиң? Бауыржан, ошо негизи элечи ТикТокко ошо
сөгүү угуп атпайсыңар белдерденчи. Кирбей эле койбойсуңар банда. Силер просто постоянно эл жек көрүп калган силерди сөккүлөй берет да. Силерди сөккүлөй берет. Мисалы, силер элге өзүңөр жаман көрүнүп алгансыңар да учурунда. Жаман жорогуңар менен кашкырдын сүтүн ичем, анан не кылам, тигинтем, минтем деп атып, мына аябай жаман көрүнүп алгансыңар элгечи. Туган, Ошон үчүн сен сөгөт да анан. мени карасаң, мен сага элге жаман көрүнгүдөй биз бир кылмышкер эмеспиз. Же бирөөнүн ала жибин аттап, бирөөгө зыян келтирбейбиз. Бауыржан, Мени карасаң, бул жакта бул жак кинода, бул жак кино, кино? бул жак кино, бул жакта роль ойнолот, тамашалап, сөздөр айтылат. Бауыржан, силер кино деп коюп эле ошол нерсени, мисалы кара, сахнага деле кудулдар чыгып алып, катындардын эмчегин кийип алып, жоолук салынып алып, ит мышык болуп атат, туурабы? Элдер кол чабып көрүп отурушат. Айта бер. Актан. Кайсыл кыргыздын эркектери кулуун болгон эле тарыхта илгери. Биздин ата бабалар сахнага чыгып алып, липчиктерди кийип алып, катындардын көйнөгүн кийип алып, катын ролун ойногон беле. Ошону баардыгыбыз көрүп отуруп кол чабып атабыз. Анан бул жакта анча-мынча бир тамаша сөзгө келип бир жаман сөздөрдү айтса, анан өзүнө жараша жооп бересиң да, туурабы? Бауыржан, калп эле сөгүнгөнүңөрдүчү моюнга алгың келбей, анте бербе да. Сөгүнбө да вообще. Мен силерден башка нерсе сураган жокмун. Сөгүнбөй алып баргыла деп ойлотам эфирлерди. Мен сөгүнсөм азыр сени сөгөт эле, мен сөгүнбөймүн. Ошо